Эми сиздерге 64-чү мектеп гимназиясынан Аруке комузчулар ансамблі балалық деген музыкалык чыгарманы ардайт. Келиңиздер. Анда эмесе сиздер үчүн Нурак атабыздын Алтын балалык деген көйсүн Аруке комузчулар ансамблі аркаттайсың, ана кыздар. Салабыз. Абдан жакшы азаматсыңар. Жылдыз айым, Аруке комузчулар ансамблі жөнүндө айтып берсеңиз, жалпы көрөрмандарга. Аруке комузчулар ансамблі бул 64-чү мектепте төптөлгөн. Мынакей балдарыбыз, окуучуларыбыз, келечек муундарыбыз буюрса жакшы канаттандырарлык десем болот. Баягы эмеге бул кружокко жүрөгү сүйгөн, чыныгы комузду жакшы көргөн окуучулар келет. Андыктан мен окуучулардын бардыгы баягы комузга кызыккан, кыргыздын өнөрүнө, арыктуу, даңктуу өнөрү го бул дагы. Эми баягы кыргызга берилген комуз эң жакшы баягы руханий байлык эмеспи? Ошо өнөргө берилген окуучулар келет да. Анан ошол руханий азыкка сугарылып, анча-мынча комуз үйрөнүп аткан окуучуларым үчүн абдан кубанычтамын. Анча-мынча билген өнөрүбүздү булар үйрөнүп калса деген изги тилегибиз да. Абдан жакшы, анда сөзүбүз кур болбосун, кезек сиздерде. Анда биз үчөөбүз Жал-жалым деген элдик ырды дуэт ырдап берип койгула кыздар. Koyum özümü, alaydın
смс бар экен. Жалпы Данакер теледолбоорунун жамааты жана Жылдыз айым сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Менин кызым 8 класста окуйт. 64 мектеп гимназияда. Сиз менен кантип байланышсак болот? Канча жаштан баштап кабыл аласыз дейт. Рахмат каалооңузга. Албетте завуштарга келип эле сурасаңыздар болот. Албетте биз 2-3 класстардан негизи кабыл алабыз. 8 класс болсо баягы баланын кабылоосу болсо эмне калбаса ол болсун. Алыш керек сөз. Келип байланышып сентябрдан баштап байланышсаңыздар болот. Сентябрдан баштап байланышса болот. Андан сырткары мектепте окуган окуучулардан башка дагы 64төн башка окуучуларда кабыл алууга сизде мүмкүнчүлүк барбы? Башка андай окуучуларды кабыл алсам болот, бирок ал албетте баягы эмеге шартка байланыштуу, ал платный окуп атат да. Абдан жакшы, ошону айтып койсоңуз бул жерде. Өзүбүздүн мектептегилер болсо бул бекер окушат. Ал эми сырттан келип дагы башка окуйм деген окуучуларды кандай негизде ошону айтып, мүмкүн болсо байланыш номериңизди калтырып койсоңуз. 077 76 89 44 номерине байланышсаңыздар сөзсүз түрдө кабарлашабыз. Кабарлашып маалымат алганга кеңири мүмкүнчүлүк болот. Анда кезек сиздерде. Анда мен Камчыбек Калаевдин оона жазылган Кыйбазым деген чыгарманы аткарып берип коеюн. Айтпаймын башкага айтпаймын, ашыкмын анымдан кайтпаймын. Kıybazım sözümdü birmeyin, üşüsem gün bolu bir görün, solusam yaz bolu bir gayrı, büyübesem tutandı ile gün. Aylanıp aralbayım süygenim, aman bolgay jerde jürbedim. Aylanıp aralbayım süygenim, aman bolgay jerde jürbedim. Düşünsün sıylasan kuştasan, üşüme girip cıruktasan, alındı bir ele surap koy, acırap kanatta uçpasan. Bizeni jolukpay tokşoybuz, ütölgün jolubuz tapkaçan. Bile biz bir okta ömürde, ütpöstür suyubuz hiç kaçan. Bizeni jolukpay tokşoybuz, ütölgün jolubuz tapkaçan. Bile biz bir okta ömürde, ütpöstür suyubuz hiç kaçan. Ütpöstür suyubuz hiç kaçan. Абдан жакшы, Жылдыз айым сизге көптөгөн смстер келатат. Анын ичинен биз сиз менен сыймыктанабыз. Ар дайым комузуңузду колуңузга алып, кыргыз эли үчүн кызмат кыла бериңиз. Менин эки кызым да сиздерден тарбия, билим алып келе жатат. Жалпы
64 мектеп гимназиянын жалпы жамаатына анын ичинен Жылдыз айымга ыраазычылык билдиребиз дейт. Рахмат, бар болуңуздар. Албетте кыздарыңыз менен билим алып атса абдан кубанычтамын. Мен окуучулардын апасы, атасы чалатса керек. Кубанычтамын. Мен окуучулардын ата-энелери абдан түшүнүктүү, кыргыздын нукура өнөрүнө баа берген ата-энелер деп билем. Анткени мынакей жакшынакай балдардын мындай формаларын даярдашып, комуздарын алып берип, ар дайым ар тараптуу жардам берип турушат да. Баланын өнөрүнө салган инвестиция сөзсүз кайтат дейт. Ар дайым баарыңыздар таланттуу, билимдүү, келечек муун ээлерине колдоо көрсөткөн жалпы жамаатыңыздарга Жылдыз айым сиздердин анан ушул жерде кыздарынын, балдарынын өнөрүн, талантын өркүндөтөм деген жалпы ата-энелерге арнап чыгармадан койсоңуздар. Андан биз эмесе Барып Алыкулов атабыздын сөзүнө жазылган Розаман эжекенин оонунан Алатоо көрккө келбейт эл болбосо деген чыгарманы абдан жакшы аткарып берип койсун. Абдан жакшы, мактасыздар. Жылдыз айым айтсаңыз, комузга кружокко келиш үчүн эң башкы
талап, кайсы талап өзүңүз эмне болуп бул комузга келип калдыңыз? Канча жашыңыздан бери комузда кол ойнотуп жүрөсүз? Мен комузга келип калганым кичинемден баягы кызыкчымын. Жүрөгүм каалачу ушул нерсени. Ырдаган, ар кайсы радиодон, теледен көрүп, ар кайсы эжекелерибиз, агайлар сурдап атканын көрүп аябай сукканчымын да. Проза эжелеринин ырларын угуп чоңойдум десем болот кичинемден. Алардын ырларын жаттап, ошондон эргүү алдым да, мындайча айтканда. Анан ошентип жүрүп, акыры Ишеналы Арабаев атындагы музыкалык бөлүмү бар. Ошол жерден билим алып калдым. Анан ал жердеги устаттарымдан комузду үйрөнүп, ошол жеринен 18 жашымдан баштадым десем болот. Жакшы. Анан бул комузга негизи баягы окуучу негизги талаптарыбыз бул баланын кызыгуусу эң биринчи, анан жөндөмү керек. Албетте жөндөм болбосо, угуу сезими болбосо, үйрөнүш кыйын да негизи. Ошол сезимдердин баары болгондо, аракети болгондо, ошонун баары шайкеш келгенде баланы токтото албайсың деп койсо болот да. Эң негизгиси каалоосу күчтүү болуш керек. Анда кезек сиздерде. Атай Огонбаев атабыздын Күйдүм жок деген чыгармасын аткарып берип коеюн. Gana güydüm da güydüm çok, güydüm bir gana desemi düdün çok, yüreğimdün başında güydüm acı gördüğüm düdün çok. Жайлоғана деген да бейітпен ошоға қар жаса соғытой мұздақ жел қайырмалы жақаңи қара көз ай ағүйдім ақадырды білсең ой өзің кел Теректей ғанаңа бүргеніп жүресің сен боз жолық салып түрленіп бұл жолын таби жет албай мен жүрем боздоғын тайлағы үнденіп Керемет, анда бизде СМС бар экен, СМСке көңүл бурсак. Ош облусунун жашоочусу апам Бегайымды бүгүнкү 56 жаш кутман курагы менен куттуктайм. Апа, ар дайым бизди төрөп, өстүрүп, биз үчүн кам көргөнүңүз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Биздин төрүбүздүн көркү, үйүбүздүн куту болуңуз деп Россиядан балаңыз Рустам салам жолдойт. Рустамдын ыр белегине көңүл буруңуздар. Номер 64-чү мектеп гимназиясынын Аруке комузчулар ансамблинин эң кенже мүчөсү Арукеге кезек берелик.
Токтогул Сатылгановдун Чоң Кербез Кербезим курама көйсүнөн үзүндү ойноп берсин. Абдан жакшы. Бизге СМС келиптир. Жылдыз айым, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Жакшылыктарыңызга кызмат кылууга чакырсак келе аласызбы? Сиздин талантыңызды баалап сыйлайбыз. Мүмкүн болсо байланыш номериңизди калтыра аласызбы дейт. Бишкек шаарынан. Сөзсүз 0707 76 89 44 номерине байланышсаңыздар болот. Абдан жакшы. Бүгүнкү күнү дагы кыргыздын ар бир күнү майрам болсун, кыргыз элимдин кызматында ар дайым таланттуу инсандар кызмат кыла берсин деген тилек менен Жылдыз айым өзүңүз жалпы кыргыз элине бир чыгарма аткарып койсоңуз. Анда эмесе Элдигир Кызыл гүл деген чыгарманы аткарып берип коюн. Абдан жакшы. Комуз бул кыргыздын сыймыгы, улуттук өнөрүбүздүн бир бөлүгү десек болот. Эми жалпыңыздар көйрөңкүнү аткарып берип койсоңуздар. Мында кыздарым көйрөңкүнү аткарып берип койсоңар,
эле керемет. Анда эмесе сыймыктуу, ары жоопкерчиликтүү, түйшүктүү кесипти аркалап келатасыз. Жалпы кыргыз элине соңку сөз. Арыбаңыздар калай калкым, ар дайым ушундай жакшы маанайда, бүгүнкүдөй шатырашатман майрамдык маанайда жашаңыздар. Кыргыздын өнөрүн сүйгөндөн эч убакта баш тартпаңыздар. Ар дайым комуз көзү жаңырып турсун, ар бириңиздердин үйүңүздөрдө манастын үнү жаңырып турсун. Ар дайым бакубатчылык, тынччылык, молчулук, тынччылык каалайм баарыңыздар. Абдан жакшы. Жалпы кыргыз элимде бүгүнкү эс алуу күнү ийгиликтүү улансын дейлик. Ар бир кыргыз үйүндө өрөөндүн эмес, өлкөнүн кызыкчылыгын көздөгөн, өлкө үчүн кызмат кылган ата уулдар тарбиялана берсин деген тилек менен коштошобуз. Анда эмесе сиздер үчүн ыр белек болсун.